Assalamu алейкум. Төрага Дастан Джумабеков жыл башындагы Ысык көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кызыл Суу айылынын тургуну 5 баланын энеси Мээрим Султанбек кызынын жашоо турмушу менен таанышкан эле. Үй-бүлөдөгү улуу балдары Изат жана Кубанычбек басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап, үйдө олтурушат. Силерге кайрылып, чаккан белектерибизди алып келип калдык. Өз кезегинде бул үй-бүлө турак жай салууга жер тилкеси керек экенин айтып, бирок акча каражатынын тартыштыгынан кыйналып жатканын билдирген. Мындай маселе төраганы кайдыгер калтырбай, муктаждыкты чечүүгө болгон аракетин жумшаарын билдирген эле. Участок суратыптыр. Мен азыр жалпысынан мындай спонсорлордон издеп атам. Эгерде ушул айылдан участок чыгып калса, мен алып берем. Алып берсем, ушул участоктун ээси болуп калсаңыздар, буйруса жакшы станция болсаңыздар, балдарыңыз басып, мына 2 кызыңыз бар экен, келечекте. 3 кызымыз бар экен. Ушулардын өмүрү узун болсун. Айтылган убададан жыл айланбай, Мээримдин жана жолдошунун тилектери орундалып олтурат. Төрага Дастан Джумабековдун кийлигишүүсү менен кайрымдуулук фонддордун бири Кызыл Суу айылынан үй курууга жер тилкесин сатып берди. Кубанычыбыздан сүйлөй албай өзүмдү алып карып турам. Силерге рахмат. Ушу 2 балам басып кетсе эле. Ушу жаңы салынаган аткан үйгө дагы балдарым басып кирсе эле. Тилектериңиздер кабыл болсун. Рахмат силерге. Мурунтан келген ата бабадан келген адат бул. Жардамга муктаж адамдарга жардам берели. Жыгылган болсо тургузалы ушундай жардам берип, ушинтип бирибизди карашалы Кыргызстандын түндүгүн бийик көтөрүп, бышык кармайлы деген сөздөр бар. Ошонан биз колдоп ушул үй-бүлөгө жардам бергенге келгенбиз. Мындай жаңылык үй-бүлө мүчөлөрүнүн ар бирин кубантты. Себеби көптөн күтүп жүргөн жер тилкеси бүгүн колдоруна тийип олтурат. Кудай буйруса бүгүн ошол берип кеткен убадасы аткарылып, азыр жер тилкесин берип, ошол китебин колубузга тапшырып кетип атат. Биз ушу үй-бүлөбүздүн атынан төрага ыраазычылык билдиребиз. Муктаждыгы бар бул үй-бүлөгө айылдаштары дагы кайдыгер эмес. Эми жер тилкесине салынуучу үйдүн пайдубалын түптөөгө жаштар уюму жана ишкер жарандар жардам кылаарын билдиришүүдө. Бизде Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн жаштарын демилге көтөрүп аткан жер тилкесин алса эле биз үй курууга жардам беребиз. Ашар методу менен болобу, ошол өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтөбүз. Андан тышкары бул Абдрахманов мектебинин 20 жылдыктары ошо алар дагы жардам көрсөтөбүз деп демилге күтүп отурушат. Демилгесин көтөрүп. Бүгүнкү күндө мынакей жер тилкеси ыйгарылды. Мындан ары Кудай буйруса иш чылат деген ойдобуз да. Быйыл үйдү толугу менен куруп салууга үлгүрбөсө дагы жок дегенде фундамент жактарын куруп калышат. Ал эми ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар Изат менен Кубанычбекти жакын арада Борбор калаада медициналык текшерүүдөн өткөрүп, дарылоо пландары турат.